азыр бири-бирибизге жолтоо болуп баштайбыз. Урматтуу кесиптештер, онлайн конференцияны баштай берели анда. Менин атым Бектурган Орозбаев, жергиликтүү өзүнчө башкаруулар союзунун директору болом. Биз мына бүгүн министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу иштери боюнча агенттик менен сүйлөшүп, санарып министрлиги менен жана башка мамлекеттик органдар менен сүйлөшүп, мына сиздерден түшүп аткан өтө көп суроолорго бүгүн жооп берип, ошол маселе боюнча талкуу жүргүзөлү деп атайын ушундай шарт түзүп атабыз. Урматтуу кесиптештер, анда мен тааныштырып кетейин. Бүгүн жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынан катышып атышат. Кыргызстан боюнча бардык жерден жооптуу катчылар, айыл өкмөтүнүн жетекчилери, мэрлер, депутаттар. Андан сырткары бүгүн иш-чарабызда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Алыкулов Рамис Муратбекович катышып атат. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү адресин билбейбиз деп долбоорлорду ишке ашыруу башкармалыгынын баш кадиси Сарыгулова Айжан Жаңгазиевна катышып атат. Бул жерде барсыз да, Айжан Жаңгазиевна. Саламатсызбы Бектурган ага, барбыз. Барбыз. Санарип өнүктүрүү министрлигинин эки представитель бар. Карабаева Гүлнура и Сарыгулова Айжан. Жакшы. Урматтуу коллегалар, ашыкча микрофондорду өчүрүп койсоңуздар, биякта алып бараткан конференцияны алып бараткандардын үнү угулбай жатат, суранычы. Адилет өчүрүп тур, карап. Калкты каттоо департаментинин калкты документтештирүү бөлүмүнүн башчысы Райымкулова Дарья Сардалбековна катышып атат. Барсыз да, Дарья Сардалбековна? Бул жерде түшүнүп. Барбыз. Рахмат. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин региондук статистиканы жана сапаттуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жаркынбай Айгүл Жалиловна катышып атат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин санариптик өнүктүрүү жана сатып алууну уюштуруу башкармалыгынын начальниги Жанат Улан Берекович катышып атат. Департаментинин директорунун орун басары Алапаева Нуржан Мусаевна, Инфоком мамлекеттик ишканасынын даярдоо бөлүмүнүн башчысы Жапарова Жаркын Эмбесовна жана мамлекеттик кызмат жергиликтүү өзүнчө башкаруу иштери боюнча мамлекеттик электрондук башкаруу бөлүмүнүн адиси Маратбекова Жыргал Маратбековна катышып атат. Урматтуу кесиптештер, мына ушул сиздер көтөргөн азыр жеринде болуп аткан мына ошол справкаларды берүү боюнча тиешеси бар бардык мамлекеттик органдардын суранып катышып берүүсүн катышып атышат. Баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан азыр бири-бирибизге жолтоо болбой, микрофондорду өчүрүп, пункт коюп угуп алсак, бул жерде запись жүрүп атат. Биз анан бүткөндөн кийин кайра биздин баардык группаларга жөнөтөбүз. Суроолорго анан өзүм айтам, кайсы учурда суроо жооп кылабыз, ага чейин маалымат. Анан суроолорго берип аткан так тааныштырып, кыска нуска бергенге аракет кылабыз. Анда саламдашуу сөзүн Рамис Муратбекович сизге берейин, андан кийин иш-чара менен баштай берели. Рахмат, Бектурган Ибрагимович. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү биз чогулуп жаткан онлайн жыйындын негизги максаты бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү жана муниципалдык кызматтардын базалык реестринин жашагандыгы жана үй бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат күчүн жоготкондугу, мындан ары кандай жолдор менен жарандарга жогорудагы эки маалымат көрсөтүлөт. Санарип аймак тутумунан эки маалымат боюнча кандай өзгөрүүлөр болушу боюнча талкуулар жүрөт деп ойлойбуз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө санарип аймак тутумуна республика боюнча баардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кошулган.
Кыскача статистиканы айтып койсок, республика боюнча бүгүнкү күндө Санарип аймак тутумуна катталган үй чарбалардын пайыздык көрсөткүчү 99% түшөт. Ал эми жарандардын пайыздык көрсөткүчү 72%га жетти бүгүнкү күндө. Бул көрсөткүчтөргө жетишүүдө албетте жер жеринде айыл өкмөттөрүнүн, жооптуу катчыларынын жана муниципалдык территориалдык башкармалыктардын кызматкерлеринин жасаган эмгеги абдан чоң. Эми ол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 16 ноябрындагы 632 токтомунун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестринен жашагандыгы жана үй бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат күчүн жоготкондугуна байланыштуу биздин агенттик 10 министрлик жана ведомстволор менен ошондой эле 29 коммерциялык микрокредиттик банктар менен келишим түзгөнгө жетиштик. Бүгүнкү күндө түндүк ведомстволор аралык маалымат алмашуу системасы аркылуу бул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, коргоо министрлиги, соцфонд электрондук түрдө маалымат алып жатышат. Калган министрликтер жана ведомстволор менен интеграция иштери абдан тыгыз азыр жүрүп жаткан мезгил. Келишим түзүлгөн 29 коммерциялык банктардын ичинен 21-ине азыр биз сервис ачып бердик. Маалыматты электрондук түрдө көрүп жатышат уже. Мындан тышкары жогорудагы эки маалымат жарандарга жеткиликтүү болуу үчүн түндүк мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталынан 27 январынан баштап жашагандыгы тууралуу маалымат чыгып баштаса, эми кече 1 февралдан баштап үй бүлөнүн курамы тууралуу маалымат дагы чыга баштады. Дагы талкуулоо ушунда жооп беребиз, маселелер, суроолор болсо. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Микрофондорду өчүргүлө. Жичике менен ким дагы өчүргүлө микрофондорду. Урматтуу кесиптештер, азыр суроо жооп менен көп маселелерде дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Кыскача баяндама бергениңизге чоң рахмат, Рамит Муратбекович. Анда программа боюнча кете берели. Бизде мына Санариптик өнүктүрүү министрлигинен дагы биздин кызматкерлерибиз бар, мамлекеттик органда. Айжан Жангазиевна, кыскача маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Чоң рахмат. Бүгүнкү күнү ушул биздин чогулушубуздун негизги темасы бул жана эки справка боюнча болуп атпайбы? Азыр Гүлнара Карабаева ошол жөнүндө айтып берсин, андан кийин уже 200 андан кийин башка темага өтөбүз. Рахмат. Саламатсызбы, атым Гүлнара Карабаева. Азыркы күндө ошол эки маалымат боюнча башка мамлекеттик орган. Гүлнара, эгер мүмкүн болсо, видеону включать этип койсоңуз, эле таппай калат. Саламатсызбы? Азыркы күндө ошол эки маалымат алуу үчүн бүткүл мамлекеттик органдар сондорго жиберип атат да, ошол жарандарды. Жарандар сонго келип ал справканы, естественно, ала албай жатат. Ошол бизге биздин калкты тейлөө борборлоруна көп нагрузка келтирип атат жана терс таасирин тийгизүүдө азыркы күндөчү. Ошол эле Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басарынын 22 жылдын 27 декабрында кеңешмесинин 19-14 протоколунун 3 пунктуна ылайык жарандардан министрликтер жана ведомстволор, коммерциялык банктар тарабынан суралуучу ошол эки маалыматты алыш үчүн органдар, мамлекеттик органдар, ведомстволор, коммерциялык банктар, ошол Кыргыз Республикасынын кабинеттер министрлигине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентинин Санарип аймак
автоматташтырылган маалымат системасына кошулуу зарыл. Азыркы күндө ошондой көйгөй жаралып атат. Минздрав болобу, Минобраз болобу, кайсы бир органдар калкты төлөө жарандарды калкты төлөө борборуна жиберип атат да. Анын ордунда жөн эле напрямую ошол агентство менен соглашение түзүп алса, биз деген жарандарды эки жакка чуркатпайбыз да, мындайча айтканда. Ошол биз деген министрлик 19 январда 23-жылдын баардык мамлекеттик органдарга жана ведомстволорго циркулярное письмо жибергенбиз. Ошол жерде ошол кат менен КТБларга, биздин калкты төлөө борборлоруна жарандарды жибербестен ошол келишимди агентство менен келишим түзүүгө чакырганбыз да. Ошол болбой эле бизди все равно жарандарды калкты төлөө борборуна азыркы күндө жиберип атышат башка органдар. Жан Жангазин, ошондо азыр Ол микрофон кайсы справкаларды бере алат, кайсыны бере албайт, айтып койсоңуз тактап. Кайсы справкалар берилет, кайсы справкалар Санарип аймак тутумунанбы, туурабы? Сомдордон, Жок, сон болсо бүгүнкү күнү бир эле справка берилет. Бул справка болсо жанагы фактическое проживание, жашагандыгы тууралуу, жашагандыгы жери тууралуу справка, маалымат каттар берилет. Так, азда суроо жооп менен тактайбыз. Дарья Сарталбековна, кошумча айтып коесузбу маселе боюнча? Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, сиздерге биз дагы толуктап биздин коллегаларыбызга толуктоо маалыматыбызды бере кетели. Биз үчүн дагы бул 632 токтом биз үчүн дагы өтө суроолорду жаратты, көйгөйлөрдү жаратты, таң калыштуу да болду. Анткени бул маалыматты сиздер айтып өткөндөй көп жумуш жасалганда, бул Санарип аймакты киргизүүгө көп эмгек кеткен, ар канча айыл өкмөтү иштеген. Ошону менен кошо биздин калкты, биздин территориалдык бөлүмдөр дагы көмөк көрсөткөнбүз. Башкача айтканда, туулгандык тууралуу акт жазууларды биз дагы буйруп, суббота күндөр чыгарып, ошол Санарип аймак толукталсын деген максат менен көп жумуш жасалды эле да. Анан биз үчүн бул дагы чоң суроолорду жаратты да. Анткени мен түшүндүрүп берип кетейин. Биздин территориалдык бөлүмдөрдө кандай каттоолор жүргүзөт, түшүндүрүп берип кетейин. Кандай маалыматтар берилет? Биринчиден, бул биз калкты каттоо департаменти деп аталабыз. Башкача айтканда, биз жарандык абалдын актыларын каттайбыз. Туулгандыгы тууралуу, никелешүү тууралуу, ажырашкандыгы тууралуу, ошону менен эле бирге туулгандык тууралуу акт жазууларга аталыгын аныктоо арызы менен өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Өлгөндүгү тууралууну каттайбыз. Ошону менен бирге жашаган жарандардын туруктуу жашаган жеринен каттайбыз. Анан ошондой эле жанакы биздин коллегабыз Айжан айтып кетпеди, каттайбыз. Бирок биздин нормативдик актылар боюнча, укуктук ченемдик актылар боюнча биздин баягы убактылуу жашаган жерине каттоо үчүн ал үйдүн ээсинин макулдугу керек да, керектелет. Ошон үчүн көп жарандар бул биздин территориалдык бөлүмдөргө убактылуу жашаган жери боюнча каттоого мүмкүнчүлүгү жок. Көбүн эсе булар квартирада жашагандар болот. Анан элдер, башкача айтканда, үйдүн ээлери
көп эле макулдугун бербейт. Ошон үчүн бул эки маалым кат берүү өтө көйгөй жаратат да. Бизде бул маалым кат биздин базалардан берүү көйгөй. Дагы түшүндүрүп берип кетчү нерсе. Анткени жол курушусу депчи, бул эме эмес, өткөндөгү спорт эмес. Тарго өчүрүп салгылачы эми. Айта берейинби? Айта бериңиз. Уланта берейинби? Дагы бул маалым жашаган жеринен бериле турган маалым кат тууралуу айтканым да. Ал эми үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалым катты айтып кетейин. Бул маалым катты дагы баягы элдин баары ойлойт, жарандык абалды каттап атпайбы бул департамент, кандайча бере албайт депчи. Мен түшүндүрүп берип кетейин. Биз акт жазууну каттайбыз. Башкача айтканда, төрөлгөндүгү тууралуу каттайбыз. Мисалы үчүн бизде деген көп эле учурлар бар. Эркек киши өзүнүн бир үй бүлөсү бар болгон учурда деле башка аялдан төрөгөн баланы аталыгын аныктап берүүгө укугу бар. Биз алардын баарын каттайбыз. Ошондо мисалы үчүн ал эркек үй бүлө курамына бизден маалым кат алам десе, туура эмес маалымат алат да. Башкача айтканда, дагы аталыгы аныкталган балдардын баары жазылып калат. Бул биздин жарандык абалдын актыларын жазуу автоматташтырылган маалыматтык системада баардыгы жанагы жеке идентификациялык номер аркылуу катталат да. Ошол үчүн ал жерден ал маалымды алыш үчүн жеке идентификациялык номерду берип, анан кийин ошол жеке ошого баары байланып, жанагы аталыгы аныкталган балдардын баары да чыгып калат да. Үй бүлө курамына кирбеген бала болуп калат да булчу. Ошондой көйгөйлөр бар. Андан бөлөк бул бизде ар кандай болушу мүмкүн. Күйөөсү менен айылы бир эмес, уже экинчи никеде тургандар болушу мүмкүн. Биринчи никеден бирден экиден баласы болушу мүмкүн ар бирөөнүн. Андан кийин экөөнүн чогулукта баласы бар. Башкача айтканда, бул маалым катты алуу биздин системадан мүмкүн эмес. Ошону түшүндүрүп кетишибиз керек да. Баарын эле түшүндүрүп келатабыз. Анан ошон үчүн биз баарын эле айтып атабыз. Бул маалым каттын баарын эле өзү негизи мамлекеттик эле мейли мамлекеттик болбосо баардык бир органдар талап кылат да. Бул жаранга мунун кереги деле жок, өзүнө лично. Анткени ал өзү билет үй бүлөсүнүн курамын. Үй бүлө курамын маалым катты сураган бул бир гана мамлекеттик органдар же болбосо банктар же бир иштеген жеринен же мектептен болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз ушундай бир сунуш киргизген элек да. Ошо баардык ушул маалыматты сиздердин санарип аймак системаңыздар канча жумуш жасалган, ошол жерде барычы. Ошол жерден ошол маалыматка кошулуп, ошол жерден түндүк аркылуу алууну сунушталган эле. Азырынча ушу бүгүнкү күндө биздин санариптештирүү министрлигибиз тарабынан активдүү бул жагынан активдүү жумуштар, иш чаралар өткөрүлүп атат. Эми анча мынча убакыт керек талаптанат. Ошо талап кылат. Эми ошол баардыгы ишке ашып кеткичекти. Ошо сиздерден дагы суранып кетчү нерсебиз бул жарандарга туура маалыматты берсеңиздер. Цондордо ушундай экен, андай маалымат бере албайт экен. Бирок баягы сиздерден талап кылып аткан мамлекеттик орган болобу, банк болобу, ошолорго айтыңыздар депчи. Муну деген алыш үчүн сиздер түндүк системасына кошулуп, ошо биздин министерствобуз менен келишимдерди түзүп, түндүк системасына кошулуп, ошол жерден алууңуздарды сунуштайбыз деп түшүндүрүү иштери жүргүзүшүбүз керек да. Чогуу биргелешип, биздин калктын тейлөө борборлоруна дагы ошентип түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Бир чогуу чара иш жүргүзсөк деген сунуш ой бар да. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын.
суроолор болот азыр Дарья Сартолбековна. Азыр Жыргал Маратбековна кыскача маалымат берип койсоңуз, сиздерге да абдан көп бул боюнча кайрылуулар болуп атат. Азыр ошо кимден алыш керек, кайсы жакка барыш керек, же кандай кылабыз мына ушул состав семьи, место жительства справкалар боюнча? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Бул боюнча ооба сиз туура айтып атасыз. Абдан көп суроолор ошо сиздер тарапка да, биз тарапка дагы абдан көп суроолор жаралып, көп WhatsApp аркылуу көп звоноктор болуп жатты. Мен жогоруда биздин Рамис Муратбекович зам директорубуз айтып өттү, что ошо биз министерстволор менен соглашение түзүп жатабыз депчи. Ошондой эле агенттик тарабынан ошондой иштер аябай кызуу жүрүп аткан учуру ошо 632 токтом боюнча эки справка берилбей калып, биз ошол токтом күчүнө кире электен баштап эле ушул межведомственный ведомстволор аралык электрондук маалымат алмашууну ошону туура көрүп, ошого кириш баштаганбыз. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматкерлери деле көрүп атышат, что соцзащиталар көп сурачу экен, аябай социалдык коргоо министрлигинин бөлүмдөрү абдан көп справка маалымат сурашып, анан ошону эң биринчи түрдө ошол эмгек министрлигине ачылып берилип, сервис ошолор уже бүгүнкү күндө сурап маалыматты суратпай эле уже өздөрүнүн компьютерден ачышып, уже ошол жаран пособие алганга жарайбы, чындыгында ошол жакта жашайбы, ошол үй бүлө курам менен жашайбы деген маалыматтарды көрүп башташты. Жана социалдык фонд дагы абдан бир күндө эле бат иш алып барышып, бир күндө эле ачып алышты. Коргоо министрлиги да ошондой болду, бат эле келишим түзүп, бат эле ачышты. Азыркы күндө билим министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги менен келишим түзүү процессиндебиз. Саламаттык сактоо министрлигине уже сервис ачылып берилген. Азыр алар өздөрүнүн айтышниктери сервистерин оңдошуп атышат. Буюрса алар дагы эми уже поликлиника жана справкалар, больницаларга ошо справкаларды сурабай калышат да. Мындан билим министрлиги да абдан көп сурайт экен. Ошол министрлик менен дагы азыр кызуу иш алып баратабыз. Аларга дагы Кудай буюрса ушу жакынкы бир жуманын ичинде уже алар дагы уже көрүп башташат баардыгын. Анан ошондой эле Рамис Муратбекович айтып кеткендей, мына бир жумадан бери түндүк мамлекеттик портал аркылуу дагы эки справка чыкты. Ал жакта маалым кат деп чыкпайт, ал жакта анткени токтом боюнча маалым кат деген сөзү жок болду. Ошондуктан маалымат деп эле чыгат. Үй бүлөнүн курамы тууралуу маалымат деп чыгат да. Бирок аны алыш үчүн мен ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынан да абдан суранып кетет элем. Ушул түндүктөн маалымат алыш үчүн жарандарга туура мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсеңиздер, ар бир жарандын колунда мобилдик телефону бар. Ошол жака түндүк порталын көчүрүп алып, паспорттагы пин номери менен катталат дагы. Бирок ар бир жаран цонго барып, баягы ЭЦП бар го, электрондой цифровой подпись, электрондук кол тамга, ошону барып алыш керек. Бир эле жолу барып алат, бекер алат аны дагы. Анан бир эле жолу алат. Ошо менен эле үй бүлөсүнүн курамын жана жашагандыгы тууралуу маалыматты уже ала берсе болот. Уже бизге кечөөтөн баштап агенттикке жөнөкөй жарандар чала башташты. Мен түндүктөн вот справкамды ачып карасам, мен деген Жалал Абадта катталуу экен. Мен эмнеге мен андаймын? Мен өзүм Бишкекте турам, эч качан Жалал Абадта катталган эмесмин деп ушундай чалуулар болуп атат. Биз ал моментте сразу биз ошол жарандын данныйларын системадан көрүп туруп, Жалал Абад айыл өкмөтүнүн кайсы айыл өкмөткө тиешелүү болсо, видеону включать этип аласыңбы? Элдерге таппай көрүнбөй атат да. Ошол улантерсин болот, ошол жаранды биз айыл өкмөт менен сүйлөшүп, жана муниципалдык территориалдык башкармалыктар менен сүйлөшүп, туура өз ордуларына жарандарды каттап атабыз да. Ошон үчүн
Урматтуу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, бизде WhatsApp группабыз бар, билесиздер. Ошол жака дагы биз канча күндөн бери жазып келатабыз. Санарип аймакка туура, так маалыматтарды киргизиңиздер жана башка жергиликтүү өз алынча башкаруу органдын жаранын өзүңүздөргө каттабаңыздар. Сураныч бул сиздердин өзүңүздөргө эле керек. Бардык министрликтер, ведомстволор, банктар, даже жарандар өздөрү уже мына түндүк аркылуу уже өздөрүнүн каякта жашагандыгын көрүп башташты. Үй-бүлөсүнүн курамын да көрүп башташты. Элмира өчүрүп койсоңуз бек болот. Өчүрсөңөр микрофондоруңарды. Мына азыр жаңы кошулганда. Не этип атасыздар? Улантыр, камераңды түтүп аласыңбы? Жыргал. Видео жыргал сеники. Ошондуктан бардык жарандарды толук каттаңыздар, туура киргизиңиздер. Если ошол жаранды каттарда кандай бир сиздерде көйгөйлөр жаралса, биздин номерлердин бардыгын уже билип бүттүңүздөр. Биз чатка дагы азыр мобилдик, рабочий, WhatsApp бүт номерлерибизди жазып коебуз. Ошол жака кайрылып, проблемаларыңыздардын баарын айтыңыздар. Анткени азыр айтып өттүм, бүт жарандар уже бизге прямой уже чалып атышат. Анткени түндүк порталында, если ошол жакта маалымат туура эмес чыкса, биздин агенттикке кайрылуу деген кайрылыңыздар деп жазылып турат. Биздин номер жазылып турат да, ошон үчүн бизге кайрылышат. Анан айыл өкмөттүн жоопту катчылары да өздөрү көрүп атышат. Акыркы күндөрү баягы соцзащиталар үй-бүлөнүн курамын көрө албай атышат. Эмнеге көрө албай атышат? Анткени сиздер жарандарды санарип аймак тутумуна каттайсыздар дагы, бирок каттаганын каттаптырсыздар, абдан жакшы, бирок үй-бүлөнүн курамын түзбөй коюп турсуздар да. Ошо үй-бүлөнүн курамын түзүп койсоңуздар, баягы кандай кылып түзүштү деле сиздер абдан жакшы билесиздер. Ролдордун жанына атасы, апасы, баласы, небереси дегендерге ким менен жашаса, ошолордун жанына галочка коюп коесуздар. Анын бардыгын билесиздер сиз. Ошентип аны справка берерден мурун ошентип сформировать этип туруп анан берип жүрүшүсүздөр да. Ошондой кылып эле бүт ар бирөөнү семья кылып түзүп коюңуздар. Ошондо министрликтер, банктар туура маалыматтарды көрүп башташат. Анан жанакы түндүк порталы боюнча дагы азыр биз түндүк мамлекеттик ишканасы менен иш алып барып атабыз. Алар дагы азыр бир видео ролик даярдап атышат. Ушу түндүктөн ушу экс-справка кандай алынат, ошол боюнча ошол телевидениядан көргөзгөнгөчү, ошол дагы буюрса ал дагы ишке ашса, ага чейин сиздер дагы уже жарандарга ушундай түшүндү иштерин жүргүзө берсеңиздер, мобилдик телефонуна ошол эле түндүк порталын түндүктө көчүрүп алышып, өздөрүнүн маалыматтарын көрө берсин. Бул жарандарга абдан ыңгайлуу болот. Биз өзүбүз ушул кол тамгалар менен биз өзүбүз көрүп, ал жактан экс-справканы эле эмес, правабызды, паспортубузду дагы көрүп жатабыз да. Жаныбызга документ алып жүрбөй эле ошондой. Сиздерге бул абдан, жарандарга баардыгыбызга бул абдан мындай ыңгайлуу да. Дагы кандай суроолоруңуздар болсо баардыгын бере берсеңиздер болот, жооп бере берем. Анан ошо суроонун негизинде дагы маселеңизди чечип берели. Саламатчыбы? Токтоп туруңуздар. Саламатсыңарбы Жыргал? Суроом бар эле. Эмне суроо? Кечирип коесуңар, 1-2 мүнөт кеч кирип калдым. Урматтуу кесиптештер. Токтоп туруңуздар. Бирден мен уруксат берем. Анан бирден сурооңарды өзүңөрдү тааныштырып, кимге берип атканыңарды айтып, анан кыска берсеңиздер жооп беришет. Макулбу? Эжеке баштаган. Саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырыңыз. Мен Жакупов Паттабалдын Айдаркен шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси болом. Кечирип коесуздар, 1-2 мүнөт кеч кирип калдым жумушка байланыштуу. Менин суроом мындайда, баягы адамдар үй өзүнүн турак жайы жок болгондугуна байланыштуу, же бүт элек болгондугуна байланыштуу, кызыл китеби жок болгондуктан баягы балдар үчүн пособияны алыш үчүн кимдир бирөөлөрдүн үйүнө туруп калып атпайбы? Ооба. Ошол туруп калган адамдар анын состав семьясында чыгып калып жатат да. Ал ошол үйүнө учетко койгон адам өзү пособие аларда, башка адамдар анын үй бүлөсүнөн чыгып, же анын баягы мүлкү, башка нерселери чыгып калып жатпайбы? Ушундай учурда кандай кылып беришибиз керек? Справкаларды. Ооба, бул туура суроо болду. Сиз деген бир кожолукка деген каттаганда сиз ал жака бир эле үй бүлөгө бардыгын киргизип коюп атасызбы? Сиз 2-3 үй бүлө кылып түзүшүңүз керек да ал жакты. Мындай кыласыз. Бир кожолукка, ошо мисалы 2 үй бүлөнүн 10 кишиси болсо, ошол 10 кишини өз үй бүлөсү менен 2 үй бүлө кылып түзөсүз. Үй бүлө курасыз дагы, анан ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүнүн жарандарын киргизип, ролдорун коюп коесуз. Ошол бир эле дареке.
бир эле дареке, ошол эле дареке биз айтып келебиз, ошо жана кызыл китеби жок, акчасы жок же жанакы кызыл зонада жайгашкан үйлөр болуп ошолор санарип аймакка кирбей жатпайбы? Ошолордун баардыгын биз туугандарына катташ керек, же болбой баратса биз айыл өкмөттөрдүн даректерине же ошол шаардык муниципалдык территориалдык башкармалыктардын даректерине каттап турсаңыздар болот. Анан кийин аны, например, социалдык коргоодон көргөндө аларга силер түшүндүрүү иштерин айтсаңыздар болот. Булардын үйү жок, ушундай, ошондуктан ушул жакта катталуу. Алар уже сиздердин даректи көргөндө эле уже түшүнүш керек да. Биз дагы бул боюнча министрликтер менен иш алып барып атабыз. Ушундай болуп чыгып калышы мүмкүн, ошондо ушундай болот деп баардыгын айтып берип атабыз да. Сиз ошон үчүн туура эле каттап атасыз, просто эле сиз ошондо өз экөөнү эки үй бүлө кылып түзүп коюшуңуз керек. Жыргал боюнча менде суроо бар эле. Суроо берсек болобу? Азыркы жогоруда айтып Катты кеспештер, базар кылбаңыздар. Төртөөңөр сүйлөп атасыңар. Жыргал кыскараак жооп берүүгө аракет кыл. Анан өзүңүздөрдү тааныштырып, могул жерге чатка жазып коюңуздар. Ким суроо берет? Ошого карап кетели. Эмесе одновременно 5-6 адам сүйлөп атасыздар. Суроо көп, баарыңар түшүнөбүз. Бирден берели, ошондо баарыбызга түшүнүктүү болот. Жана сиздерде мына кол көтөрүп атат, Алибаев тургун албай экен. Анан могу чатка жазып коюңуздар. Ким биз келип атса. Биз жазып катышуучулары. Мен Лейлек районунан боламын. Лейлек райондук социалдык көмөк башкармалыгында атым Тургуналиев, фамилиям Алибаев. Жүлөк пулдар дайындоо боюнча бөлүм башчы болуп иштейм. Менин Жыргалбек Маратбековага суроом. Жыргал эжеке, азыр сиз айттыңыз, үй бүлөнү түзүүдө бир эле үй бүлөнүн курамында бир нече үй бүлөнү түзүп жазып койсо болот деп айттыңыз. Бирок бул нерсе биздин өкмөттүн 307 токтомго кичине карама каршы келип калат да, ушуну мыйзамдар менен шайкеш келтирсеңиздер. Себеби өкмөттүн 307 токтомунда жөлөк пул дайындоодо ошол үй бүлөдө чогуу жашагандардын баардыгын кирешеси эсепке алынат деп белгиленген. Ошондуктан ал жерде сиздер жана үй бүлө катары түзгөндө алардын туугандык катташтарынын роль деген жерге айыл өкмөттөрү туура көрсөтүп койсо сураныч. Себеби ошондой көрсөтүлбөй өтө көп көйгөйлөр жаралып атат. Мисалы үчүн баласын эле өзүнүн атасынын үй бүлөсүнө каттап, квартирант деп коюп атышат. Бул туурабы? Анан экинчи маселе, бизде Лейлек районунда чек арада жайгашкан жерде өтө көп этникалык кыргыздар келишкен. Алар кайрылман көлүктөрүндөгү жарандыктагы элек, бирок ошол жердеги ар кимдин үйүндө жашап жүрөт. Алар бүгүнкү күндө каттоого тура албай атышат. Алар кандай катталат, кандай тартипте? Жанагындай бирөөнүн үйүнө катталганга өзүңүз айттыңыз, уруксат бербейт деп. Ушул жактарында бир карап берсеңиздер. Мен кыскача жооп берейин. Бул эме кайрылмандар, анан жанакы сиз бир үй бүлөгө анан каттап атасыз, анан жанакы токтомго туура келбейт деп атасыз соцзащитанын. Биз бул боюнча эмгек министрлиги менен иш алып барып жатабыз. Анан ошондой эле жана кайрылмандар боюнча документтерди жокторду өзүнчө каттоо пунктун ачууну ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса жакында ошол кайрылмандан ошолорго эле киргизилет ал. Ошолорду киргизүүгө пункт ачып беребиз системадан. Чогуу катталгандар кандай болот? Ал боюнча толук түшүндүрүп берсеңиз, атасы баласына квартирант болуп эсептелинеби? Эмнеге сиз квартирант кылып киргизип атасыз? Өзүнчө эле үй бүлө эле мындай эле проживать кылып эле киргизип бериңиздер. Айыл өкмөттөр ошол жөлөк пул алууну алышка жол түзүү максатында ошондой кылып жасап коет. Себеби биз маалымат алуучу. Маалыматтын эч катар айыл өкмөттөр эсептелип атпайбы? Алар канчалык маалыматты туура киргизсе бизге ошончолук жеңил болот да. Алар ал жакта галочка коюп койсо үй бүлө болот экен деп ар кандай бурмалоого апарып атышаттар. Азыр мына чатта да жазып атат, өздөрү оңдоп алса болбойбу деп. Алар жоопкерчиликтен качып атышат да. Мыйзамдын 16-пунктунда жөлөк пул жөнүндө мыйзам. Эгерде атайлап жөлөк пул алуу үчүн бурмалардан документ берсе, тийиштүү жоопкерчиликке тартылат деп жазып койгон. Ошондуктан ушул нерсени да жергиликтүү жана башкаруу органдарынан тагыраак жеткирсеңиздер сураныч. Анан маалыматты так берсе бизге иштегенге жеңил болот эле. Рахмат сизге. Макул, мен сурооңуздун баардыгын жазып алдым 16-пункт боюнча. Мен ушул азыркы акен айтып аткан суроо бере алайынчы? Аз токтоп туруң. Байгулова Наргиза деген суранга мына мен
список менен баратам. Чатка жазып. Бектурган Ибрагимович, Да. Бектурган Ибрагимович, бир сунуш сиздерден. Азыр биз тараптан бир аз убакыт бир аз тартышыраак болуп атат да. Анан жанагы биз сизден суранбадык белек, жана биз цифровой санариптештирүү документтери боюнча окутуу өткөзө алалы депчи. Ал болсо бир суроолор аябай көп болуп кетип атат да. Мен чаттан карап атам да, анан көпкө убакытты алып калат го деп ойлоп атам. Анан цифровой документтер боюнча бир аз окутуу өткөзө алсак жакшы болмок. Сураныч сизге мүмкүнчүлүк бериңизчи азыр. Сиз азыр маалымат берейин деп атасыз ошол боюнча, Жана санарип боюнча 10 максимум 15 мүнөт убакыт кетет ал презентациягачы. Бизге өзү ушу справкалар боюнча кеңири эле чоң эле мындай бири-бирибизди көрүшүп эле отуруп өтө турган конференция өткөрсөңүз жакшы болот. Балаңызга берет экен да ошондой ошол баланчанын ата-энеси. Сиздин справканы балаңызга берет экен, анан действительно Гүлай эжеке өчүрүп койгула. Урматтуу кесиптештер, мындай одновременно баарыңар сүйлөгөнгө шарт жок. Биз баарыңар чогултканга өтө көп каражат кетет. Ошондуктан бул жерден азыр максимально кыска берсеңиздер, суроолорду жооп бергенге жообун алып алалы. Азыр мына Санарип министрлигине суранып атат, бир 10 мүнөткө уруксат берели, Санарип боюнча маалымат берип кетиңиз анда. Анан суроо жооп менен бизде саат 12 чейин убактыбыз бар. Анан суроо жооптор менен тактайлы. Запись жүрүп атат, кайра баарыңыздарга жөнөтөбүз. Бектурган Ибрагимович, чоң рахмат сизге мүмкүнчүлүк бергенге. Азыр жана мобилдик тиркемеде болсо жана эки справка көрсөтүлүп атпайбы? Справка эмес, маалым катары көрсөтүлүп атат. Анан азыр жарандардын тарабынан ушу мобилдик тиркеме түндүктө аябай активдүү колдонулуп атканын көрүп жатабыз. Анан ошол мобилдик тиркеменин ичинде санарип документтер бар. Азыр бүгүнкү күндө ошо жана мобилдик тиркеменин справкалары менен дагы кол тамганы алып барганда мындан сырткары санарип документтер да көрсөтөт. Анан бизде болсо 637 токтом 2020 жылдын 18 ноябрда кабыл алынган. Анан ошонун алкагында жанагы санарип документтер кагаз документтерге теңдеш болуп саналат. Анан ошол боюнча мен сөз берет элем. Түндүк мамлекеттик мекемесинин орун басары, директордун орун басары Рахат Жусуманбетова, сиз бар болсоңуз бир убакыт бөлүп бизге көрсөтүп кетесиңерби? Сураныч. Саламатсыздарбы? Адилет, үнүн чыгарып койсоң, анда эгер презентация кылса, анда администраторду бериш керек го дейт. Макул, жарайт. Презентация кыла турган колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Бул жакта Рахат Жусуманбетова. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Рахат Жусуманбетова, Түндүк мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары. Өзүгө түштүм, бөйрөгүмө тапшырдым азыр аны. Жолдош Алиева, өчүрүп коюңузчу телефонуңузду. Жактан өтүнүштө бар деди. Өтүндө деген. Өтүн экен ал. Уламды арланып өзүңүздү карап жүрүп. Башка нерсеңерди анан айтасыңар. Урматтуу коллегалар, давайте өзүбүздү эле эмес, сүйлөгөндөрдү көрсөм микрофонун өчүрүп турам. Мен ошол санариптик документтер боюнча жана түндүк мобилдик тиркемеси боюнча жана түндүк системасы боюнча кыскача маалымат бере кетейин дедим. Азыркы учурда ошол жанагы жашаган жери тууралуу жана үй бүлөнүн курамы тууралуу справка боюнча сөз болуп жатат. Буга чейин айтып кетишти, ал справкалар жокко чыгарылды деп. Эми ал справкаларды ал жөнүндө маалыматты алыш үчүн банктар, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жергиликтүү органдары бардыгы түндүк системасы аркылуу маалыматты алыш керек. Жарандарды эч жакка жибербеш керек. Бул эң биринчиден биздин президентибиздин жарлыгы боюнча бекитилген жана ошол справкалар жокко чыгарылган. Ошон үчүн ал жарлыкты ишке ашырышыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчи, жарандарды азыркы учурда
ар кайсы жака жиберип жаткандыгына байланыштуу биз ошол агенттик менен биргеликте бул справкаларды маалымат түрдө гана, справка эмес, маалымат түрдө гана түндүк порталында мобилдик тиркемеде жайгаштырдык. Бул жарандар өздөрүнүн жашаган жери тууралуу жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалыматты билип гана. Жарандарды ошол түндүк администратор силерде да микрофондорду өчүрүп турсаңыздармы? Жаңы киргендер жолтоо болуп атат алар. Адилет сендеби? Мен администраторду өзүм алдым, өзүм үндөрүн өчүрүп турайын, эгер уруксат берсеңиз, уланта берейин, ушуга байланыштуу ал справкаларды жокко чыгарылганы байланыштуу жарандар өздөрү жөнүндө маалыматты жөн гана билиш үчүн биз түндүк мобилдик тиркемесине жана порталга жайгаштырдык. Бул справка эмес, дагы бир жолу айтып кетем. Бул справка эмес. Жарандарды ошол түндүк мобилдик тиркемесинен порталдан справканы ала аласыңар деп жибербегиле. Буга чейин бир случай болду. Ошентип жарандарды түндүктөн алгыла деп жибергендиги үчүн жарандар түндүккө кире албагандыгы үчүн, анткени аларда электрондук кол таңгасы жок да, электрондук кол таңганы сондон алыш керек. Сондо очередь көбөйдү, биринчиден, экинчиден жана биздин улуу жарандарыбыз, электрондук түрдө колдоно албаган жарандарыбыз аны кантип алышты, кантип актан регистрация болушту билбегендиги үчүн социалдык тармактарда негативдүү маалыматтарды жайгаштырып жатышат да. Ушуга байланыштуу баарыңыздан суранып кетем. Жарандар келгенде ошол жарандарды түндүк мобилдик тиркемесине катталып ошактан алгыла деп айтпагыла. Жарандар силерге келгенде силер айтышыңар керек. Жергиликтүү жашаган жери тууралуу жана үй бүлө курамы тууралуу маалыматты сиздерден ошол банктар, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жергиликтүү органдары жарандардан сурабаш керек. Алар өздөрү санарип аймактан маалыматты алып алыш керек деп айтышыңыздар керек. Эң биринчиден. Бул кыскача маалымат. Экинчиден 2022 жылдын 18 ноябрында Кабинет министрликтери токтом кабыл алды. Ал токтомдун негизинде паспорт, айдоочулук күбөлүк жана техпаспорт, машинанын техпаспорту бүгүнкү күндө санариптик түрдө ишке киргизилди. Эми жарандар сиздерге кайрылганда ошол санариптик документтерди көргөзө алат. Бул санариптик документтер юридикалык жактан маанилүү болуп эсептелинет. Эгер жаран сиздерге келип түндүк мобилдик тиркемесинен паспорттун көргөзсө, ошол паспортты сиздер кабыл алышыңыздар керек. Азыр ошол көргөзөм, кандай демонстрацияны берип коесуздарбы? Көрүнүп жатабы? Көрүнүп атат. Азыркы учурда түндүк мобилдик тиркемесин ар бир жаран жүктөп алышат өздөрүнө. Ал түндүк мобилдик тиркемесине катталуу үчүн жарандар калктуу тейлөө борборуна барып электрондук кол таңганы алыш керек. Электрондук кол таңга бекер, жарандар ал жактан 5 мүнөттө гана ал кол таңганы ала алат. Айта кетчү нерсе, ошол калктуу тейлөө борборлорунан жарандарды түндүк мобилдик тиркемесине кантип катталыш керек, аны менен кантип колдонуу керек жөнүндө ЦОМдун кызматкерлери жардам берип жатышат. Ошол жерде жарандар үйрөнүп алышат. Бирок ошол жарандар каттоодон өткөндөн кийин ошол мобилдик тиркемеде
бул жерден көрүп жатасыздар. Паспорттун кандай көрүнүшүн көрүп алыңыздар. Паспорт ал жакта, айдоочунун күбөлүгү бар жана техпаспорт бар. Андан кийин жаран сиздерге келет дагы паспортун көргөзөт. Мисалы, бул жерде паспорт турат. Ал паспортты көргөзүш үчүн жаран мындай мобилдик тиркемени ачат дагы санариптик документтер деген, цифровые документы дегенди басат дагы. Баскандан кийин ада паспорт пайда болуп калат. Паспортты сизге көргөзөт. Анын экинчи арты дагы бар. Ал артын бул жерде бияка жылдырса же болбосо оңго жылдырса аркасы көрүнүп калат. Ошону көргөзгөндө анын кеңештин катчысында документтерди ошонун колунда да анын чын эле ошол паспорттун действительностун билиш үчүн жаран бул жерде QR кодду өйдө тартат. Бул жерде көрүп турасыздар, QR код турат, ошону өйдө тартат. Өйдө тартканда QR код чыгат. QR код 3 мүнөткө действительный, 3 мүнөттүн ичинде ушул QR кодду сиз ошол жергиликтүү органдын кызматкери катары QR кодду телефонуңуз менен түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу окутуп алсаңыз болот. Окутуп алгандан кийин сиздин телефонуңузда мындай чыгат. Ал QR кодду окутуу үчүн сиз түндүк мобилдик тиркемесин жүктөп аласыз өзүңүзгө. Ал жака катталуучу болуунун кереги жок, эгер сиз кызматкер болсоңуз. Жөн эле жүктөп алгандан кийин бул жерде үстүндө кнопка турат. QR кодду окутуп алуу үчүн кнопка турат. Ошол кнопканы басасыз дагы, баскандан кийин камера чыгат. Камераны бул тиги жаран көргөзүп жаткан QR кодго келтиресиз. QR кодду окутуп алат дагы. Андан сиздин телефонуңузда жарандын паспорту чыгып калат. Бул паспорт чыкканда бул паспорт чын эле действительный экендигин билдирет. Ошол паспорт сиз QR код менен окутуп алганда бул жерге келгенге чейин түндүк системасы аркылуу маалыматтар чогулуп келип туруп, анан ушул мобилдик тиркемеге жарандын паспорту пайда болуп калат. Ушинтип жарандар санариптик документтерин көргөзгөндө дагы жарандарды жок, биз аны албайбыз, биз кагаз түрүндө гана паспортду алабыз деп айтканга азыркы учурда укугуңуздар жок. Азыркы учурда сиздер санариптик документтерди дагы кабыл алыш керек. Санариптик албайбыз дегендеги укугуңар жок дейт. Квартирант кылып болсо дагы бул боюнча биз көптөгөн демонстрацияны өчүрө берсеңиздер болот, микрофондорду өчүрүү үчүн. Рахат, ушул презентацияны сен бизге жөнөтүп койсоң, биз группаларына жөнөтүп коелу. Буга чейин биз жергиликтүү органдар менен дагы окутууну жүргүздүк. Көптөгөн окутууну жүргүзүп атабыз. Эгер окутуу керек болсо, санариптик өнүктүрүү министрлигине кайрылыңыздар дагы, биз дагы окутууларды жүргүзөбүз. Бул боюнча жанагы айтып кеткен инструкцияны биз буга чейин мамлекеттик органдарга жибергенбиз. Эгер керек болсо, дагы бир жолу жиберебиз.